Бүгін Ходолезги бир учурда бай перистер жашаган Тиграндын эски кварталдарынын бирине барат. Ал азыр деле гүлдөп өнүгүп жатат. Анда кол өнөрчүлүк буюмдары орун алган. Более 300 лет назад этот район... 300 жылдан ашык убакыт мурда бул район Борбор шаардын эң чоң жана маанилүү аймактарынын бири болгон. Миңдеген сарайлар, үйлөр, дүкөндөрү бар Удладжан бай адамдардын жайына айланган. Бүгүнкү күнү анын бир аз бөлүгү калса деле ал баалуу жана таң калыштуу. В эпоху Каджар доорунда Удладжан гүлдөп өнүккөн район болгон. Бул жерде Ирандын белгилүү саясий жана диний ишмерлери жашашып, башкы соода борбору болуп саналган. в период Пахлави район постепенно утратил... Шах Пехлевинин мезгилинде бул район бара-бара социалдык маанисин жоготкон. Бирок ишкердик менен соода өнүккөн бойдон калган. Несколько лет назад рынок в Уланжане... Бир нече жыл мурда Удладжандагы базар Ирандагы кол өнөрчүлүктү көрсөтүү жана сатуу үчүн оңдоп түзөтүлгөн. Превратился в постоянный рынок ремесленных изделий страны. Кол өнөрчүлүк буюмдары көркөм чыгармалар, алар көздүн кубанычы. Бул жерде кээ бир буюмдардын эң башынан тартып жасалышын көрүүгө болот. Аны менен катар бир нече нерселерди үйрөнүп да алса болот. Чеберчилик, талант жана туруктуулук Иран чеберчилигинин даңктуу жана талашсыз оригиналдуулугу болуп саналат. Бул дүкөндөгү кооз буюмдарды көрүүгө биз бир топ убакытты короттук. Искусство постоянного Балка менен тынбай ургулоо чеберчилиги каламзани же темирге оймо чийме түшүрүү деген ат менен белгилүү. Бул кол өнөрчүлүктүн тамыры терең жана ал байыркы заманда алтын менен күмүшкө жасалган. Бирок азыркы учурда көрүнүктүү шедеврлерди жасоодо жез жана латун пайдаланылат. Ал үчүн чыдамкайлыкта балка менен тынбай иштөө керек. Ремесленник использует различные инструменты. Кол өнөрчүлүк боюнча уста татаал жана кооз оюм чиймелерди түшүрүү үчүн кескич, мык, балка сыяктуу түрдүү шаймандарды колдонот. Аны жасоонун алдында деталдын экинчи тарабы үн чыкпашы жана тешилип калбашы үчүн чайыр менен чапталат. Жасалып бүткөндөн кийин чайырлар алынып салынат да түшүрүлгөн оймолорго көмүр порошогу жана кара май сыйпалат. Андан соң металлды жылмалоо иштери жасалат. Finally, the work is wiped clean. Искусство гравюры на металле датируется в Иране тысячелетней историей. Иранда металлга оюмдарды салуу кол өнөрчүлүгүнүн тарыхы миңдеген жылдар мурда башталган. Алды менен таштарды ойгулап, статуяларды жасашкан. Бүгүнкү күндө кардарлардын талабы жана базардын кызыкчылыгынан улам мындай иштер жука металлдарга жасалат. Мисалы күмүш, жез жана латун. Небольшой магазин замечательный. Жыгачтан колго жасалган кооз буюмдарды сатуучу чакан дүкөн биздин кызыгууну жаратып ага кирдик. Маркетри является одним из... Маркетри Ирандын көрүнүктүү кол өнөрчүлүгү болуп саналат. Ал ар кандай жыгачтардан жасалган оюм чиймелерди буюмдарга чаптап кооздоо өнөрү. Создание этих Бул красивых кооз работ иштерди долгий жасоо процесс. узак процесс. Анда ар бир кесимди өтө кылдат аткарылышы керек болот. Соңунда алар жылмаланып, чапталып, чогултулат.
Эта работа является разновидностью маркетри. Бул иш маркетринин жыгачка жасалган бир түрү. Булар жыгачтын өзүнүн өңү, бир да боек колдонулган эмес. Таких как унаби и орех. Я работал около Бул года жыгачка над коюп этим түшүрүлгөн. Вот эта Ага работа бир жыл является убакыт бизнесом короттум. по дереву. Дизайн фаршан устага тиешелүү. Бул эмгек камыш жомок айтып жатканда угуп кал деп аталат. Мындай жыгачтан жасалган ишти биз мунаббат деп атайбыз. که بهش میگن منبت. The art of wood carving, known as Искусство Ирандын резьбы по дереву, мунаббат деп известное аталган как жыгачка мунаббат кооз грани, оймолорду также түшүрүү используется для чеберчилигинин создания тарыхы великолепных работ. 1,5 Это жылды искусство түзөт. датируется более 1500-летней историей. Ирандын кол өнөрчүлүгүнүн ар түрдүүлүгү өтө зор. Алардын ар бири өз аймагынын маданиятын жана жасалыш ыкмасын көрсөтөт. Бул кол өнөрчүлүк боюнча техникалар менен гөндүмдөр муундан муунга өтүп келген. Бүгүнкү күндө алардын ар бири өзүнүн тарыхын баяндап келет. Hodalezgi Ходалезги для Ирана.